бир мындай жооп болсунчу, мен ошо эмнеге жоолук салынганга мындай бир чечкиндүүлүк жасадым дегениме. Мадина шаарында апам экөөбүз жума намазга кирсек, эл ушундай көп десеңиз, анан кийин жаным апам экөөбүз адашып кеттик. Бүттү, намаз башталып калды, жамаатка тура калыш керек болуп калды. Эми жолду билебиз да, ага мейманканага жете алабыз, апамды таба алам дедим да, анан ошол жерден эле апамды да Аллах таалама табыштадым. Аллах таала апамды өзүң көзөмөлдөп карайсың, билем деп. Кандай болгон учурда дагы адам сабырдуулук менен Аллах таала менен байланыш керек экен. Анан ошол жерден намазым башталды. Анан эч ким мени тааныбайт. Тегерегим баардыгы мындай бош көйнөк, бош чолук салынгандар турат. Анан кийин бир моментте ошол намаз бүткөндөн кийин эки жагымды карасам, мен эмелерди унутуп коюптурмун, сумкамды, жай намаздын сыртын унутуп койгон экен. Бир айым бирөөсүн алып берет, бир айым бирөөсүн алып берет. Баардыгы бир периштедей эле сага жардам бергиси келген айымдар да. Башка улуттан бирөөсү болсо жүзү кызыл тору, бирөөсү сары тору, бирөөсү кара тору. Дүйнө жүзү чогулган айымдар сени ошол жерде жөн гана Аллах үчүн жакшы көрүп атат да. Жөн гана мусулман айым болуп ошол жерде жүргөнүң үчүн гана сени сүйүп атат, жакшы көрүп аткан үчүн бир дагы бир негатив жокко тегерегиңдечи. Карасаң, бирөөнүн дагы жүзүнөн бир айырмачылык таппайсың. Окшош көздөр, мындай баягы жасалмалуулук жок дегендейчи, башкача жасап койгон эмес да. Аллах таалам кандай жаратса, ошол жоолугу менен бир нур чачырап турган жашынакай айымдарды көрдүм да. Бош кийимдерин карап минсең, бирөөнүн дагы мындайча айтканда келбетинен бирөө комплекс кылбайт да. Мен толукмун, мен өтө арыкмын деп өздөрүн жемелеген жери жок да. Адамдардан корккон нерсеси жок да. Анан ойлондум дагы, кандай эркиндик дедим да. Бош кийинген адам, айым, жана жоолчан айым бул өтө эркиндикте жашаган айым турбайбы дедим. Бирөө мени карайт, бирөө мени бир жама сын тагат деген ой жок. Кереги жок нерселерге убактысын коротпогон айым турбайбы дедим. Эмне үчүн мен ушул айымдардын катарында болбошум керек деген гана бир ой келди да магачы.